Ар түрдүү боектор менен жаңы ачылган, соолуган сыяктуу кооз гүлдөрдүн портреттерин алыстан карасаң кадимки тирүү гүлдөрдөй сезилет. Булардын бардыгы Санкт-Петербург шаарында жашаган кыргыз сүрөтчүсү Туман Жумабаевдин тарткан сүрөттөрү. Ал жаратылышка, жашоого өзгөчө ой жүгүртүп, оюндагысын май боек менен кагаз бетине түшүрүүгө аракет кылат экен. Жан дүйнөсү менен сүрөтчүлүккө бүтүндөй берилген инсандын талантына баа берген Орусиянын эл өкүлдөрү Юрий Петров жана Николай Валуев аялдардын эл аралык майрамына карата Москва шаарындагы мамлекеттик думада Туман Жумабаевдин Гүлдөр деген аталыштагы жеке сүрөт көргөзмөсүн уюштурууга көмөк көрсөтүшкөн. Мен бул жерден выставканы көрүп калып, анан ошондо жагып, анан кийин бул жерде сунуш кылганда Госдума выставка кылган. Бирок негизи Госдумадан ачкан, выставканы ачканга аябай татаал болду. Негизи 8 мартта ачыш кыйын экен да. Бирок алда аракет кылып, ошого өзүнүн айткан немесине жетти да, максатына жетип жасады. Ага чоң рахмат. Себеби мындай Россияда мындай адамдар көп болсо да, көп көрө бербейсиң да. Ел үчүн адамдар жол туруп калганда кичине багыт ачылат да. Сүрөтчүнүн айтуусу боюнча ал бир багытты көздөбөйт, тескерисинче жан дүйнөсү эмнени кааласа ошону берилүү менен гана жасайт экен. Андыктан анын чыгармаларына кызыккан инсандардын саны көбөйүп, ар бир көргөзмөсүнө катышууга аракет кылышат экен. Буга чейин Туман Жумабаевдин 20дан ашык ар түрдүү аталыштагы жеке сүрөт көргөзмөлөрү Москва, Санкт-Петербург, Самара, Австрия, Вьетнам, Иран, Кытай, Франция сыяктуу өлкөлөрдө өткөрүлүп, бир канча эл аралык сыйлыктардын ээси болгон. Ошондой эле сүрөт таануучулар, көрөрмандар тарабынан жогору деп бааланып, Москва, Санкт-Петербург шаарларында өзүнүн сүрөт галереяларын ачууга түрткү болуптур. Вот эти вот цветы, которые он делает их просто великолепно. Вот сегодня, если взять, пойти по галереям и попытаться найти хорошие цветы, иногда не получается. Но у Тумана это получается великолепно. Я думаю, что это от того, что у него такой характер какой-то южный. Он любит жизнь, любит своих детей, любит свою жену, любит свою работу. Очень интеллигентно он ведет себя по отношению к друзьям. Вот. Вообще, мне приятно, что я его знаю и что я могу прийти и посмотреть его новые работы. Это очень здорово. Поэтому я рад за Тумана, рад за Киргизию. Здравствуйте, поздравляю от души, от всего сердца. Орусиядагы алдыңкы сүрөтчүлөрдүн катарына кирген Туман Жумабаевдин көргөзмөдөгү гүлдөрүнүн дээрлик бардыгы ала тоодо өскөн гүлдөр. Сүрөтчү бул композициялар аркылуу кыргыз жеринин кооз жаратылышын, элинин кең пейилдигин кагаз бетине түшүргөн. Мындай инсандар бир гана таланты менен эмес, патриоттуулук сезими менен да өсүүдө. Андыктан биз алар менен сыймыктанып, аларга колдоо көрсөтүшүбүз керек дейт элчи Болотбек Жунусов. Гүл, бул биздин гүлдөр абдан жылуучу болду да, ошону көрүп туруп. Мен ойлойм, гүлдөр аркылуу биздин тоо, биздин природасы аркылуу бияктагы эл да түшүнөт, биз кыргыз элинин ички дүйнөсүн да. Биз деле орусча айтканда красивая душа, биз деле жөнөкөй эл эмеспиз. Ушул жагында караш керек. Дагы бир жолу айтам, рахмат ушундай бир арасынан чыккан инсандар. Ушу байрагыбызды бекем кармак алдыгымдай көтөрүп жүргөнгө, бөлүп чоочун элдин арасынан атыбызды чыгарып жүргөнгө рахмат деш керек да. Ушул жактан да элчилик колдоп туруш керек мындай ишти. Бүгүнкү күндө сүрөтчү Туман Жумабаев Америкадагы портретчилердин ассоциациясынын жана Орусиядагы сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү. Анын тарткан сүрөттөрү чет өлкөдөгү бир канча сүрөт музейлерине эстеликке калтырылган жана Кыргызстандагы мамлекеттик музейге да илинген. Сарыгүл Полотова, Дарбан Алайчиев, Күндөлүк, Москва шаары.